Пайгамбар дегени, яни элчи, пайгамбар Аллах Тааладан жөнөтүлгөн, булар бардыгы адамдардан болот, периштелерден болбойт. Башка жандыктардан болбойт. Пайгамбарлар эркектерден болот. Алар маасум болот. Маасум дегени күнөөнү чоң кичине болсун атайлап кылып коюудан пайгамбарлар сакталган болот. Кээде кээ бир нерсени туура деп кылып, ката чыгып калышы мүмкүн, зилла деп коет. Дүйнөлүк нерселерге байланыштуу нерсени туура деп билип туруп, анан ката чыгып калышы мүмкүн. Бирок күнөөгө кадам койбойт дагы, каалабайт дагы, ошондой деңгээлде пайгамбарлар Аллах Таала тараптан маасум, күнөөдөн сакталган адамдар болот. Акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келди. Эмне үчүн адамдардын арасына пайгамбарлар чыгат? Себеби периштелер болсо да айтмакпыз, буну периштелер кылат экен, биз кыла албайбыз деп. Менин жумушум бар, аял бала чака бар, напси бар, дүйнө бар, кажет бар, убактым болбойт атат. Ал периште экен, кылып кеткен экен да демекпиз да. Жок, сиз менен биз сыяктуу эле болгон бир адам, базарларда басып жүргөн, жеп ичкен, аял бала чакасы болгон, өзүнүн башкаруучулук иши болгон, мамлекетте бүткүл мусулмандарды башкарган, саясий иштерди, ишмердүүлүктү алып барган адам эле пайгамбар болуп сиз менен бизге толук динди көрсөтүп кетти. Бактылуулуктун жолун көрсөттү. Эң бактылуу адам болду, байлык, бийликтерге ээ болбой туруп эле. Эң бактылуу адам болду, чоң касырлардын ичинде жашабай эле, ата-энесинин мээримини көрбөй эле, жетим болуп дүйнөгө келип, койчу болуп чоңоюп, бирок эң бактылуулук жашоону көрсөттү. Демек, бактылуулук сырткы дүйнөнүн нерселерине байланган эмес, бактылуулук адамдын өзүнүн ичине гана байланган нерсе. Адам өзүнө эле оңдоп алса, өзүнүн көз карашын оңдосо, адам ошо бактылуулукка жетет. Кандай эле кара эгерде көз айнекти таап алсаңыз, баардык нерсе караңгы көрүнө берет сизге. Ошондой эле өзүңүздүн ички дүйнөңүз бузулган, ошон үчүн кыйналып атасыз. Ошон үчүн дүйнө сизди кыйнап атат. Ошон үчүн сиз эч ким менен достошо албайсыз. Эч ким сизге жакпайт. Баардыгы жамандай көрүнө берет. Себеби өзүңүздүн ички дүйнөңүз бузулган. Адам өзүн оңдосо эле кыскасы бактылуу болот экен. Байлык адамдын ичинде экен, тынчтык адамдын ичинде экен, сыйырмат адамдын ичинде экен, тазалык адамдын ичинде экен. Адам өзүн оңдосо эле бактылуу болот экен. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам 19-апрелде 571 жылы милади жыл менен, Григориан санагы менен Мекке шаарында дүйнөгө келген. Ай санагы менен алганда Рабиул Аввалдын 12-күнүндө. Көпчүлүк уламалардын ою боюнча, тарыхчылардын ою боюнча Рабиул Аввалдын 12-күнү бул дүйнөгө келген. Рабиул Аввал дегени мына азыркы болуп аткан ай. Азыр Рабиул Аввалдабыз, 3-ай. Ай санагы менен эсептегенде, ошонун бүгүн 11-и. 12-синде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жарык дүйнөгө келген. Дүйнөгө келип билесиздер, дүйнөгө келгенге чейин эле энесинин курсагында болгондо, амин энебиздин курсагында болгондо атасы Абдулладан ажыраган. 3 жашар, 4 жашарга чейин Халима Саадия энебиздин колунда сүт эмип ошокто чоңойгон. Арабтарда ушундай адат бар эле, алар өздөрүнүн балдарын сүт эмизе турган аялдарды жалдап ошолорго сүт эмиздиришчү. Ошолордун адатынча Халима Саадия деген үй бүлөлөр келип калат. Келип пайгамбардын үйүнө эч ким кайрылбайт. Себеби жетимдин үй бүлөсү көп төлөм акы бере албайт деген мааниде башка байлардын үйүндөгү балдар алынат да жетим бала Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам калып кетет. Анан эч ким калбай калгандыгы себептен улам Халима Саадия анан келип туруп пайгамбар алейхиссаламдын үйүнө келет. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө келип Абдумутталип деген өзүнүн чоң атасынын колунда талим тарбият алып аткан эле пайгамбарыбыз. Анан келген Абдумутталип сурайт, атын ким дейт? Десе айтат Халима Саадия. Халима дегени жумшак деген сөз. Саадия дегени саат деген бакыт деген сөз. Бизде деле бакыт деген аттар бар го. Саадия ошо бакыт уруусунан болгон Халима аттуу аял да. Пайгамбар Абдумутталип айтат: "Ни'мал исм, ал-хилм ва саат." Кандай гана жакшы ат дейт бул. Жумшактык да бар экен, жана ошондой эле бактылуулук дагы бар экен.